Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Америкадан чоң жалындуу салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 4 декабрь. Мага көптөгөн жигиттер чалып калат. Алмаз байке, биз Чикагога жаңы келдик эле, доставкада иштеп атабыз. Ушундай машина сатып алып иштеп атсам, ушундай бир кичине кырсык болуп кетти. Бир машина өтүп барат, меники чийип кетти, сүзүп кетти. Эмне кылам деп. Анан азыр бүгүн кичинекей бир чыгарылыш кылып коеюн деп атам сиздерге. Маалымат болуп калсын деп. Көптөгөн жигиттер келип атат. Бул жакта жашаган, жаңы келген жигиттерге абдан бир жакшы маалымат болот го деп ойлойм. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз азыр Honda Odyssey'ди механика алып келдик. Мына мояктан карасаңыздар, моякта жаракка кеткен. Мояк жагы чыгып кеткен, могу фарасынын ылдый жагы сынган. Булардын бүт баары сүрүлгөн. Эми анча-мынча өтө деле чоң нерсе жок. Мен муну көрсөтүп жаткан себебим, ноябрда мен иштеп аткан учурда трак менен башка штатта болчумун, жубайым чалып калды. Өзүңүздөр билесиздер, менин Салимушка кызым мектепке барат, 1-класска барат. Анан жубайым эртең менен саат 8-де жеткизет. Түштөн кийин бир 3-төн 20 мүнөт өткөндөрдө алат. Анан муну парковкага коюп коет мектептин жанында. Анан кызыбызды алып келатканда бир машинага бир 15-20 метр калыптыр. Артында турган машина чыгам деп, бул биздин машинаны карс этип сүзүп кетиптир. Анан өзү токтоптур, жакшы эле киши экен. Анан жубайым жанына келип, бул менин машинам болчу, силер менин машинамды сүзүп алдыңар десе, тиги киши эми баягы коркуп кетет да. Анан эмне кылабыз дегенде, жубайым мага кеңешем деп чалган да. Анан мен айттым, эми эчтеке болбойт, бул кырсык Кашкабактын ортосунда болот. Самый главный аман-эсен аманчылык болуш керек. Бир 2 жолу бар дедим да, 2 жолу бар. Бул кишиге айт дедим. Күнөө сенде бир жерге барышыбыз керек, машина оңдой турган бир механикке көрсөтүшүбүз керек. Бул жактын баарын карап, оценка кылып, эми бир $100 болобу, $200 болобу, ошонусун төлөп берсин. Анан биз оңдотуп алып кетип калабыз. Эч кандай полицейский чакырбайбыз деп айтса, ошондой кыл дедим. Экинчи жолу бар, полицейский чакыр, полицейский келип, буну оформить этип, анан өзүнүн жолун айтып берет дедим да. Анан тиги киши болбой коюптур. Мына сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Эми өтө деле чоң нерсе жок. Мына булар эми такса деле болот. Биз тийген жокпуз эчтекесинечи. Эми могу жаракка жок болсо деле унчукпай деле кетип калсак болмок да. Эми аял заты бул машинаны Honda Odyssey'ди айдап аткандан кийин эми жакшы болуш керек да. Эми ягы сыныгы, фарасынын сыныгы жок, могу сүрүлгөн жерлери жок болуш керек да. Анан тиги кишиге айтыптыр. Мен анда полицейский чакырайын десе, макул, чакыра бер дептир да. Анан мен дагы тиги кишини кандай киши экенин мен такыр түшүнгөн жокмун да. Анан жубайым полицейскийге чакырат. Полицейский бир 15-20 мүнөттө жетип келет дагы, эки жак менен сүйлөшөт. Самый главный, жертва жок болсо, адамдын өмүрү кыйылбаса, эч кандай коркпогула, эч кандай нервничтетпегиле. Америкада ошондойлор болуп турат, көп эле. Анан полицейский келет дагы, эки адам менен отдельно сүйлөшөт. Анан деген тиги адам менен да сүйлөшөт, мен жубайым менен сүйлөшөт да, жубайыма сразу эле айтат, силерде күнөө жок, коркпогула дейт. Анан тиги кишиге сразу тикет жазып берет. Бул эми лишний акча да. Ошол тикетти $250 жазып бериптир да, муну төлөйсүңөр дейт. Анан ошол күнөөлүү кишинин страховкасын менин жубайыма алып берет. Мыякта да ремонт болуп атыптыр, кичине тарсылдаган үндөр чыгып атат. Анан деген тиги кишиге 2 эсе начар болуп калды да. Анан ошол страховкасын алып бергенден кийин биз страховкага мен келгенден кийин байланыштык. Ушинтип силерде бир турган бир киши биздин машинаны сүзүп алыптыр десек, страховка ушул как раз адрести берди. Ушул жерге келгиле. Анан машинаны механик оценка кылсын деди да. Бизде анан аппоинтмент бар, бир 15 мүнөттөн кийин киребиз, 1,5-га чакырган. Анан бул механик деген азыр машинаны оценка кылат. Оценка кылып туруп, анан ушу боюнча жасап коюшу мүмкүн, эчтекесин алмаштырбай эле. Же болбосо бизге айтышы мүмкүн, азыр биз фарасын алмаштырабыз, бизде бар, же болсо заказ беребиз деши мүмкүн. Анан бамперди дагы полностью алмаштырабыз деп калышы мүмкүн. Анан эми биз билбейбиз эмне болот. Анан муну оценка кылып бүткөндөн кийин бир сумма чыгат да. Бир $300 же $500 же 1000, 2000 же 3000 деп чыккандан кийин бул счетту ошол кишинин страховка жанагы иншуренсине жиберет. Анан бул машинаны оңдоп беришет. Бүгүн оңдойт, же болсо бизди кайра чакырат. Биз запчастьтарды заказ кылып коелу 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин келгиле деп. Анан бул машинаны жасап бүткөндөн кийин анан кайра берет. Ошол учурда
Биз деген булар деген жана иншуренсный компания бизге деген убактылуу машинаны алып берет экен да. Бул жерден болбосо дагы бир 10 мүнөттүк жол деди го дейм. Ошол жака бизди жиберет, биз барабыз, биздин машина ремонтко кирет, временный машинаны бесплатно берет. Ушуга окшош же мындан кичинекей машинаны алып туруп, анан биз бул машина оңдолгуча чейин жүрө беребиз ошол машина мененчи. Анан бизге чалат, машинаңар бүттү, алып кеткиле дегенде, биз ошол рентте временный айдап жүргөн машинаны алып кетип туруп өткөрүп беребиз дагы. Бул жака келип, мына машинабызды айдап кетебиз. Бизде эч кандай деле кыйынчылык жок. Эң негизгиси аманчылык. Башыбыз аман болсун. Көптөгөн жигиттер бул жакта иштеп жүрөт. Мындай кырсыктан тышкары болгула. Эми ушундай болуп калды. Машина деген машина чийилет, анча-мынча сүзүлөт. Бул техника. Оңдоп койсо болот. Эң негизгиси аман эсенбиз. Ошондой болуп калды. Эми бул жаңылык дагы сиздерге пайдасы тийип калышы мүмкүн. Мындай жаманчылык болбосун, кырсык болбосун. Бул өтө деле чоң кырсык эмес, эми бирок баары бир адамды кыжалат кылат да. Анан ушундай болуп калса эч кандай коркунуч жок. Адамдар менен сүйлөшүп көргүлө. Эч кандай полицейский чакырбайбыз. Бир жерге барабыз, оценка кылат, акчасын төлөп бергиле, оңдотобуз, кетебиз. Бүттү. Силер дагы ыраазы, биз дагы ыраазыбыз деп. Анан кээ бир адамдар ушундай болот экен да. Жок, мен төлөбөйм, анан иншуранс төлөсүн тигүү деп өзүнө жаман кылып койду. Мына $250 штрафын төлөдү, тиги киши төлөдү. Иншурансына да жаман көрүндү. Ошол машинасына айына может бир $60 страховка төлөчү. Ал страховкасын эми иншурансный компания жогорулатып салат да. А может 100-120 кылып салат да. Аны дагы төлөйт. Тикетин да төлөйт. Историясына жазылып калат, акцидент болду депчи. Эми бизге эчтеке деле жок. Биз мияка алып келдик, механик карайт, алмаштырып берет, кетип калабыз да. Ошон үчүн эми ушундай кыска болсо дагы бир маалымат берип койдум. Сиздерге пайдасы тийип калышы мүмкүн. Баарыңыздарга чоң салам. Аманчылык, барчылык, токчулук дегендей кырсыктан тышкары жүрөлү достор. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта болуңуздар. Достор, жаңы эле бул жакта механик чыгып, бардык нерсени түшүндүрүп айтып берди. Мен айттым, колдон келсе эч кандай запчастьтарын алмаштырбай эле ушу боюнча эле жасап бергилечи. Бизде Кыргызстанда деле ушу боюнча эле эчтекесин алмаштырбай эле чаптап, маптап, варит этип, красить этип жасап коет десем, жок дейт. Америкада андай нерсе жок дейт. Булар эмне кыласыңар десек, биз айтты, мен могу фараны обязательно алмаштырам дейт, жаңысын коем дейт. Анан могу бамперди полностью, могу сыныгын мен жасабайм дейт. Мен сыныгын жасатсам, кийин кайра жаракка кетсе мени күнөөлөйсүңөр. Мен могу бамперди полностью алмаштырам дейт. Алмаштыргандан красить этесиңер десем, ооба дейт да. Биз могу фара келгенде алмаштырабыз дейт. Анан могу бамперди жаңы салабыз, ичин дагы көрүшүбүз керек дейт. А может ичинен да анча-мынча повреждение кетиши мүмкүн дейт. Могу бамперди полностью алмаштырып, могу светке точно окшош кылып оңдоп, бир 2 күндөн кийин ответ беребиз дейт. Бизде бар бекен, жок бекен, складты карайлы дейт. Эгер жок болсо заказ берип коебуз, анан силерге бир 2-3 күндө ответ беребиз. Анан силерди чакырабыз дейт. Ошондо келип, анан машинаңарды чыштап кетесиңер дейт. Ошондой эми биз эчтеке деп айта албайбыз. Механиктер Америкада көбүнчөсү жасабайт, ушинтип алмаштырып коет. Анан көрөбүз. Эми чакан чыгарылышты аяктай берели. Эми баары түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Кандай? Жакшыбы? Тартпайбы? Ким күнөөлүү болду, иә. Мен Автозон деген азыр магазинде турам. Мен деген Lexus'га 1,5 жыл мурун аккумуляторду алмаштыргам, жаңы аккумулятор. Намоо жаңы аккумуляторду алмаштыргам. Анан жумуштан келгенден кийин бул аккумулятор чото от албай калыптыр. Буга гарантия беришкен 3 жылга. Анан мен деген Автозонго алып келдим. Алып келсем, мына жаңы аккумулятор берип атышат. Азыр мен эскини калтырып кетем. Ошондой достор, мыякта эч кандай претензия болгон жок. Силер деген 3 жылга гарантия бергенбиз, эскинди алып калабыз, жаңыны беребиз дейт. Жакшы жер ошондой. Мына Автозон деген абдан сонун магазин. Мыякта Америкада ушу мен постоянно ушуну колдоном. Эмнени кааласаң бардыгы бар. Мына ичини бүт бар. Эмне кааласаң бардыгы бар. Мына аккумулятордун түрлөрү бар экен. Мага как раз мен алган аккумулятор мына $231 экен, азыр болсо $290 окшойт. Ушул жерден алып бердик как раз. Автозондун мыякта иштеп аткан сотрудниктерге абдан рахматты айттык. 1,5 жыл колдондук. Кайра эскисин өткөрүп атабыз, жаңысын алып атабыз.
Ана мен сатып алган учурда мага кифтанса берген да, мен ал кифтансаны сактабай калыптырмын. Зато булардын компьютеринде бүт данныйлар бар экен. Кайсы машина дейт? Lexus 570 десем эле, ооба силер аккумулятор алып турсуңар 1,5 жыл мурун деп. Мен өткөн жылы апрелде алып турмун. Эч кандай претензия жок. Азыр алмаштырып беребиз деп айтышты. Не болду? Бул деген немесин текшерсе деген неме экен, бул дагы эски экен дейт. Анан деген башка сторго барып туруп алмаштырсаңар болот дейт. Мейли анда. Же эртеңки келди. Эртең деле келсек болот. Бул аккумуляторду текшерсе, бул чөтө заряды анча эмес окшойт. Анан эртең келгиле жаңысын алып беребиз дейт. Достор, мына бул жигиттер аккумулятор алмаштырып беришти. Мына жапжаңы аккумулятор. Жапжаңы аккумулятор. Муну апарып салып коебуз. Буга да кифтанса жазып берди. Буга да 3 жыл гарантия берди. 3 жылдын ичинде эгер бирдеме болсо алып келип алмаштырып алсаңар болот дейт. Ошондой достор. Автозон, молодцы. Кийинки эфирден жолукчак, сак саламатта болуңуздар. Опа, бысмылда. Үйдүн жанында Зайтун деген бул халал атайын тамак иче турган жер бар. Салимушканы мектептен алганда бир жака апарабыз обязательно. Кандай жакшыбы, көптөн бери видеодо көрүнбөйсүң. Окуулар жакшы болот атабы? Ооба. Ой, мен алтын кызым го дейм. Эмне тамак ичесиң? Мындай бирөөсү уйдун эти менен, бирөөсү баягы тооктун эти менен ушундай тамак алып жерде Салимушканын көңүлүн ачып коебуз, Салимушка. Момне экен? Салимушканы жакшы көргөн приз экен. Азыр мояк барып сок алып келели. Жүр, Салимушка экөөбүз сок алып келели. Мына стакандарды карма, азыр Салимушка бизге сок куюп берет. Могу жерге Салимушка уже билет өзү. Кандай сок ичесиң, кана? Куйчу кана көрөйүн. Кандай сок ичкиң келет дейт. Фанта алат экен. Ошол жака түртүп койсоң эле, мына куюлуп атат. Ой, молодец, Салимушка чоңойгон турбайбы? Өзү сок алып атат. Молодец. Башкача да сок ал. Бир спрайт алып кой. Спрайт алып кой. Ой, молодец, Салимушка спрайт алып атат. Дагы бас. Ой, молодец. Мектеп кандай болду? Жакшы окудуңбу? Ооба. Молодец. Зайтун деген үйдүн жанында ушундай халал тамак сатат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мыякта сонун бүт баары. Мыяка менюнун баарын жазып коюшкан. Тамактын бүт баарын мыяктан салып беришет. Мыяктан отуруп ичсек болот, же болбосо үйгө барып ичсек да болот. Сыртында көрсөтүп коеюнчу. Биздин районго келип калсаңар, эгер халал тамак жейин десеңер, ушул жака алып келем. Мына Зайтун деп жазылып турат. 15 эле минутка коюш керек экен, биз болсо машинанын тетигил жерге коюп койдук. Do you wanna inside? Okay. Чачы сомун экен.